Erkek kişi ayal kişi менен мушташып атат бокстан, Мен bir нерсени айткым келет. Бул маселенин чогуу токтолушунун маселеси негизи ушуга чейин гендер теңдик каякта, аял менен эркек тең, башка тең, деп гендер теңдикти талап кылып аткандар кана кайка жоколдуңар? Болгон чындыкты өзүңөр көрүп турасыңар. Бул аягы келип гендер теңдиктин аягы радикализмге келип такалышын өзүңөр көрдүңөр. Аял киши эркек кишиге келип мына согушуп атат, турушуп атат. Эркек киши аял киши бокста эч качан аял киши эркекти жеңе албайт. А гендер теңдикти талап кылгандарчы? Мына бүтүн дүйнөгө өзүнө ачыктап койду, гендер теңдик не экендигин түшүндүрүп койду бүт. Бул эң чоң жаңылыштык ката. Тупизм бул. Эң төмөн даражасы болгондо дагы. Болгону кана баягы бизе чыгып алып, ар эки күндүн биринде плакатын көтөрүп алып, биздин укугубуз бар, аныбыз бар, мунубуз бар, укугубузду коргоо бергиле деп аткандар кана? Мына ушул чемпионатта өзүнүн ички нерсесин ачып коюшту. Аягы барып ушул нерсеге такаларын өзүрү да көрүп калышты. Мына көрдүңүздөр, урматтуу мекенештер. Биз эмне үчүн сайрап атабыз, эмнеге тыюу салышка аракет кылып атабыз, эмнеге аракет кылып атабыз. Ошондуктан урматтуу мекенештерим ойлоnuş керек бул маселени. Аллах Тааланын тобо эшиктери ачык, тобо кылган аракетин кыл.